Биз азыр Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтүндөгү мал базарда турабыз. Бул жердеги тургундардын айтымында бул жерде 1991 жылдары Сибирь жарасы табылып, ушул жерге көмүлгөн деп айтууда. Адистердин айтымында мындай жерде кеминде 100 жылга чейин пайдаланууга берилбеш керек. Бирок ага карабастан бул мал базар азыр 2016 жылдан бери иштеп жатат. Куршаптын мал базары бул жака кайрадан которулгандан бери кээ бир жашоочулар Сибирь жарасы көмүлгөн деп кооптонуп келет. 1991 жылы бул жерде ветеринар болуп иштеген Жакып Асанов Сибирь жарасы менен ооруган мал ушул жерге көмүлгөнүн айтып жатат. Мына кыргызча айтканда чыкмаганда ошол орнот таги ири баскан окшогон тышкы кып-кызыл жаактары жука жерлери ондободо саар менен ой кетти кечкүр саар өлүп калыптыр. Өлүп калгандан кийин эч кимге айтпайсың деп 92 жылкы бул аны ошол жерге көмдүргөн. Азыр чуксат чогуу ham чыгат. Мал базар калктуу конуштан 15-20 метр алыс жайгашкан. Эл суу ичкен арык мал базардын артынан өткөн. Эреже боюнча мал базар 200 метр алыс болуусу шарт. Ошондуктан жергиликтүүлөр Сибирь жарасы айыл элине кооптонуу пайда кылып жатканын айтып, мал базарды жаптырууну талап кылууда. Бүткүл эттерди мен жөнөттүм Ошко. Лабораторияда текшерип, печат басып бардым. Ошондо шерден барган эттерди сүйөккө чыккан. Анан берге алып келгенден кийин буну Алип деген жүктөп алып туруп, ояка таштаптыр. Ветраштарда бар. Сибирьга чыгып турду. Онун баштан да чыккан. Оны машина менен өрттөп берген. Көрдүңүз, Сибирьга чыкканда камалат барды. Ветраштар ham жабат, башкасы ham жабат. Мал базардын жетекчиси Тажидин Ахунов Сибирь жарасы тууралуу маалыматты четке кагат. Анын айтымында тийиштүү экспертизадан Сибирь жарасы табылган эмес. Ал маалымат мал базарды жаптыруу үчүн атайын уюштурулуп жаткан иш экенин айтты. Базардын ичинде сибирский язуу болгондо буну регистрация районный вет лечебница вет неме санитардуу неме боюнча вет ал жерге симот куюлуп ограждение коюлуп туруп неме басылат буларга регистрация болуш керек район боюнча. Район боюнда жок да бул жерде сибирский язва. Майли мына киши бар барып көргөсү мына жерде сибирский язва деп. Мели ошол жерде чыкса ошол күнү биз ушул күнү мал базарды жаап коюшка макул болот. Ал эми айылдын аксакалдары тийиштүү органдардан бул маалыматты иликтеп берүү үчүн талап кылат. Эгер Сибирь жарасы тууралуу маалымат аныкталса, мал базар жабылсын дешти. Мына ушул язва чыккан жерде жазгандар, ошол кошо жүргөндөр, ошол жерди көргөзүп берсин дагы, силердин алдыңарда башка келип, ошол жер текшерип, ошол язва бар жерди, мына жерде көргөзүң болсо, ошону язва чыгып калса, булар акт болсун. Эгерде язва оорусу чыкпай калган болсо, алар соттолсун. Ушул менен сотко кайрылабыз эгер буларды аныкталып болуп калса. Өзгөн райондук прокуратурасынын былтыркы маалыматы боюнча мал базарда Сибирь жарасынын очогу табылган эмес. Ал эми Куршап айыл өкмөтүнүн ветеринардык адиси бул боюнча такыр маалыматы жок экенин айтты. Benim malumatım yok ol jönүндө. Жазган адам билет. Эч маалыматым жок менин. Мен текшерген эмесмин. Ошол өзү жазган адам өзү текшерген. Эгер сибирский яз болгондо уже давно уже ал жерге витамин кетип, уюлуп, чаң тополоң болот эле. Бирок ондой мен билем, маалыматым пока жок. Ош-Бишкек жолундагы Куршап мал базары 2016 жылы август айында айылдын жанына көчүрүлгөн. Ошондон бери ал жерде тийиштүү мекемелер ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук эрежелери сакталбай жатканын эскертип келишет. Ажибай Пайздин уулу, Кудайберди Дыканов, ТМЖ жаңылыктары.